montu kocalıkka çehi var. Oşunu jol yok hazır. Tam salış gerek, agorot ekiş gerek, teknik alış gerek. Азыр мына жерлерге келгенде жол жок болот атабы силерге? Ошол чекте жол жок болот. Тургундар айтып жаткандай, Сузактын Аралсай участкасынан 10 чакты жаранга мындан 10-15 жыл мурун берилген жер тилкелери ушул күнгө чейин бош турат. Анткени тургундардын ал чектерге барууга жолу жок. Мындан улам берилген жер тилкелерине турак-жай кура албай же дыйканчылык кыла албай, арасат жолдо келерин айтып, мындагылар 7-каналга кайрылышты. Buyaga mana çıkan, o Hacıkan'daki taşap ketken yol. Buyaga tayyar. Bizge problem olsa aradan ötüp et almayapsız biz. Arı nari betini. Ha buyagda nari bir adı ülüşü. Onu hatta çangas sayı var buyagda. Hiç kanı juralbayt buyagda. Buyaga problem mana. Maşının içinde 10 ta çekip. Burun bala ötkizip durgan mayetten. Büyün aldı mana. Büyün aldıdan ötkizip. Ben ötkizip dedi. Hazır bu tosu aldı mana. Bir yerde bu yerde arıktan su cep ketken. Cep ketkende bu yerde bir adam ekskavatör atken bunda salganda bu ekskavatör atken ekskavatör şik buna tamam da algan. O sebepten bu yerde yol boya kaldı. Buna komşumuz yoldu bergen 8 metrçi. Endi buna adam yoldu şunday berse şu yakın yolu bir yakta hazır 8-12 adam var. Мындагылардын айтымында берилген чектерге барчу жолду ошол эле айылдын тургуну бөгөп, теректерин эгип койгон. Ал жаранда айланасын тосуп, терек эгилген жер мыйзамдуу экенин, атайын документтери бардыгын айткан. Жол кылып берген şunu. Endi rasmana bala meni çekimdep, ehiyatkanda aytkanmiz, öykü ehmen desek, iyi olasa men aptaştayman, menga yol almayt, onda alanmasman degen. Endi az kelip dokument kılyaptı, men dokumentim var deyaptı. Hökümetke barsa hökümet 2-3 yıldan beri yürütüryaptı. Берилген жер пайдаланылбай, жөн эле жер салыгын төлөп жатканын айткан жергиликтүүлөр бул боюнча Сузак айыл өкмөтүнө, район акимине да кайрылышкан, бирок жыйынтыгы жок болуп жатканын айтышат. Бул жерде башка да кызыкчылыктар болушу мүмкүндүгүн кошумчалашты. Barmaga yerimiz kalmadı. Hakimge vardık. Video izlep kıldım hakimge. Erteki saat dedi, 4'e baram dedi. Benim aşı vallahi katı tuturdum ay sağda. Kege yok, hazır kadar kege yok hakimi. Bu 10 ta çek, nima qilib bo'lmasa bizga vertolyot bersin. Bo'lmasa podzemnik bersin bizga. Nima qilishimiz kerak ekan bu? Сузак айыл өкмөтүнүн бул маселеден кабары бар. Өткөн жылы бир нече ирет барып, көйгөйдү жеринен көрүп таанышкан. Айыл өкмөт башчысынын айтымында, ал жерлер мурун талаа болгондуктан эч ким деле барып үй салууга аракет кылбаганын айтат. Акыркы 1-2 жылда ал жерлерде калктуу конушка айлана баштаган. Ал эми терек эгип жолду бөгөдү дейилген жарандын документтери бар болгондуктан аны менен сүйлөшүүгө бараарын айтышат. Жакынкы күндөрү кайрадан барып, кайрылган жарандардын маселесин чечип берерин кошумчалашты. Мурун ал жерге кишилерге жолдун керек эмес деген мурун. Себеби ал жер эң талаа болгон. Ар жерден булар жол өтүп, ошо өздөрүнүн кичине үлүштөрү бар экен, башка дыйканчылык кылганда ар жерден жол болуп өтүп жүрөр экен да. Анан кийин барып ал жерлерге үйлөр түшүп, жолдор тар боло баштагандан кийин, бул жол проблемасы ушу былтырдан баштап кичине чыга баштады. Эч ким эшин алдан өткөзбөгөнгө байланыштуу ушу жол керек боло баштады. Эми муну Кудай буйрса мына күн ачылды, эми барып тактап, көрүп, өлчөп кандай болгонун Кудай калса чечип беребиз. Башка жерден жол алып бересиздерби, иши кылып чечип бересиздерби? Чечип беребиз Кудай буйрса, ооба. Негизи эки тараптан тең баягы мыйзамдуу да, документтер. Мурунтан алынган да бул жерлерчи. Ушу мурунтан алып документтери бар экен да. Кошумчалай кетсек, Сузак айыл өкмөтүндө 50 миңге чукул калк жашайт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Сузак району.